Manasты 17 жашынан баштап айткан экен. Эми маалыматтарда мынтип жазылат. Түшүндө бир нече жолу түш көргөн экен бул киши. Бала кезинде кой кайтарып жүрүп уктап калып түшүнө манас чоролору менен кирген экен. Экинчи жолу түшүнө манас Алмамбет Бакай кирген экен. Бирок эң чоң таасир үчүнчү жолу түшүндө могу кайсы Шамшынын тоолорунда ышкын терип жүрүп уктап калып түшүнө кирген экен. Ырамандын ырчы уулу ошол абдан чоң шыкак бериптир. Бул кишиге түшүнө киргенде сен манас айтып кыздуу болосуң, эгерде айтпасаң тукумсуз өтөсүң деген сөздөрдү да уккан экен бул киши. Чынында эркек баласы жок, өтүптүр. Болгону жалгыз кызы бар экен. Келдибектин жалгыз кызы бар экен. Мына Шамшы тоолорунда жүрүп, анан Ырамандын ырчы уулу кирип, ушу абдан чоң маяк болуп түшүнө кирген экен. Ал Манастын 40 чоросун баарын мүнөздөп, айтып тааныштырган экен, 40 чоросун. Анан айтаптыр, мына белди ачсаң өзөндө тушоологон тулпар тукуму карагер ат турат, ошону сен минесиң, бизден сага ошол белек деп айткан экен. Баатырлардын эрдигин, кыргыздын үрп адат, каада салтын, жериңди, мекениңди таңазалап айтып жүрөсүң деп ушундай бир насаат сөз уккан экен түшүндө. Ушул түшүнөн 3 жыл өткөндөн кийин Таласка барып, Манас бабасынын күмбөзүнө зыярат кылып, мал союп, Куран окутуп, анан ошондон баштап анан Манас өнөрү өргүчтөп, элге манасчы катары таанылып, анан эл таанып, алгачкы Манас айткан убактары мына ушундай болгон экен. Бул маалыматтарда жазылган. Бул имиш сөздөр эмес да, тиги айтыптыр, бул айтыптыр эмес. Бул жазылып калган маалымат. Эми Белек Солтоноев, Рахматуллин, Мухтар Әуезов ошо кишини көрүп билип калган карыя аксакалдардын оозунан жазды да. Көргөн адамды көргөндөр да. Көргөн адамдар алардын оозунан алып жазышты. Булар жөн эле божомол кылып жазган жок да.